Саламатсыңар, балдар, құтман күнүңөр менен. Барыңарға чың денсаулық. Бүгін чын Құран айының 21-і. Күнгі шейшембе. Сабақтың темасы тике жана қиыр сөз жана алардың тыныш белгилери. Прямая и косвенная речь и их знаки препинания. Сабақтың мақсаты: бірінші, тике жана қиыр сөздөр жөнүндө маалымат алабыз. Получаем информацию о прямой и косвенной речи и их знаки препинания. Екінші, тура сүйлөөгө, сабаттуу жазууга жана байланыштуу кептерди өстүрүүгө үйрөнөбүз. Учимся писать грамотно и развиваем развитие речи. Үчүнчү, элдерди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эмесе өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзөбүз жана эске салабыз. Биз өткөн темаларда төл жана бөтөн сөз деген теманы өткөнбүз. Тема мындан 2 сабак мурда өтүлгөн. Эмесе бүгүн мына ошол жөнүндө кайталоо жүргүзөлү. Эмесе биринчи, төл сөз деген эмне? Төл сөз бул биздин сөзүбүз. Бөтөн сөз деген эмне? Бөтөн сөз бул башка бирөөнүн сөзү. Биз эмне үчүн бөтөн сөздү колдонобуз? Биз өзүбүздүн оюбузду такташ үчүн, аныкташ үчүн башка бирөөнүн сөзүн колдонобуз. Ошондуктан кыргыз тилинде төл жана бөтөн сөз деген сүйлөмдөр болот. Төртүнчү, кайсы сөздөр тырмакчага алынып жазылат? Бөтөн сөз ар дайым тырмакчага алынып жазылат. Бешинчи, бөтөн сөздөр качан тырмакчага алынып жазылбайт? Бөтөн сөздөр диалогтордо тырмакчага алынып жазылбайт. Жаңы тема: тике жана кыйыр сөз. Прямая и косвенная речь. Эмесе бөтөн сөз, чужая речь экиге бөлүнөт. Тике сөз, прямая речь, кыйыр сөз, косвенная речь. Мисал келтирели. Сүйлөмдө бөтөн сөз өзгөртүлбөй берилет, өзгөртүлүп да берилет экен. Өзгөртүлбөй берилсе, бөтөн сөз тике сөз, прямая речь деп аталат. Мисал келтирели. Телевизорда күн сайын үйдө бол деген жазуу жазылып жатат. Үйдө бол бул бөтөн сөз. Ошон үчүн тырмакчага алынды. Эми өзгөрткөн учурун карап көрөлү, өзгөрүлүп кеткендигин. Экинчи, карагыла. Бөтөн сөз дейт, эгерде өзгөртүлүп берилсе, ал кыйыр сөз, косвенная речь деп аталат экен. Мисал келтирели. Мисалы, үйдө болуш керек экендигин телевизорда күн сайын эскертип жатышат. Демек, бул жерде биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдү салыштырып көрөлү. Биринчи сүйлөмдө айтылган сөз өзгөртүлбөй берилди, ошон үчүн тырмакчага алынды. Ал эми экинчи мисалда биз ошол болгон төшөнөктү өзгөртүп өзүбүздүн сөзүбүз менен жазып койдук. Анда бул жерде бөтөн сөз жок, ал кыйыр сөзгө айланды.
Эмесе күнүгү машыгуу иштерин жүргүзөлү. 226 бетти ачкыла. Күнүгү 339. Кандай кылып иштейсиңер? Мен үлгүсүн койдум. Үлгү кичине тамгалардан мүчүлүштүктөр кетсе түшүнөсүңөр. Балдар, үлгү деген сөздү үлгү деп окугула мисалы келтирели де, мына ушундай кылып жазасыңар деп бул жерде түшүнүк берилди. Мисалы үчүн, биринчи сүйлөмдө жазылат экен. Кана, Саша доскага келгин, деди мугалим. Бул жерде кана, Саша доскага келгин мугалимдин сөзү эч кандай өзгөртүлгөн жок. Ошон үчүн ал тармакчага алынды. Эми биз бул сүйлөмдө мугалимдин сөзүн өзүбүздүн сөзүбүз менен жазабыз, өзгөрүп кетет. Аны карагыла, кантип жазасыңар силер? Мугалим Сашаны доскага чакырды. Силер көнүгүүнү иштегенде экөөсүн тең сүйлөмдү толугу менен көчүрүп, ар бир сөздү көчүргөндөн кийин, сүйлөмдөрдү көчүргөндөн кийин, кечиресиңер сүйлөмдөрдү, андан кийин дароо эле экинчи ирет ошол сүйлөмдүн астына өзгөртүлгөн түрүн, башкача айтканда, кыйыр сөзгө айландырып читеп чыгасыңар. Эмесе үйгө тапшырма ошол эле 339 көнүгүү берилет. Силер аны тууралап туруп жазып, андан кийин жөнөтүп жибересиңер. Ал эми дагы толук жакшы маалымат алыш үчүн 228 бетти ачасыңар, дагы 55 параграфты жакшылап көңүл коюу менен окуп чыккыла. Бул силердин өзүңөр үчүн. Эмесе балдар, кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.